4-iyun түнкү саат 23:30-да эвакуация болгон тургундарды жайгаштыруу иштери уланууда. Азыркы учурда биз Дарат Коргон айылындагы номер 44-кесиптик лицейде турабыз. Бул жерде жалпысынан 50 орунга чейин орундуктар даярдалууда. Азыркы учурда 31 адам келип толук жайгашты. Мындан сырткары жергиликтүү тургундар дагы өз үйлөрүнө алып кетишүүдө. Анан кечки тамагын аз даярдап туруп беребиз. Эртең мененки тамагын да биз жерде даярдап. Ашкананы биз өйгө заказ берип койгонбуз, ашканада даяр болуп атат. Себеби өзүңүздөр көрүп, азыр 1 саат, 2 сааттын иштегиле даярдык болуп калды. Кудай кааласа азыр бардыгын жайгаштырып келгендер. Калгандарын үйгө жөнөтүп атам. Азыр дагы келгендерин сураштырып, мында келген, ушул жерге келгендерди. Туугандары барбы, куда сөөгү барбы, ошолордун үйгө жөнөтөм. Аз келгендерден бир-экөө больницага кетти, Сахара көтөрүп. Жок, мен лицейдин өзүнүн эсебимден, лицейде иштегендердин эсебинен жасап. Тамак аш бардыгы жатакана. Ооба, мен өзүмдүн лицейим эсебинен жасап. Өзүм актымын. 30 орун азыр толгон. Азыр 10 орунду дагы даярдап берем азыр. Жекенди айыл өкмөтү полный чыгарылды. Дарат Коргонго. Өкмөттүн буйругу менен. Саат канчада? Saat 3'ten keyin polny jönödüler de bul jaka. Malыбыз жайлоодо калды, бүт баары. Ал жерде караган 1-2 адам калды ошол. Туугандарыбыз бар, анан туугандар жоктор мына жерде эме бар. Спорт зал бар, чоң комплекс бар, спорт комплекс. Ошол жерге жайгашат. Эч кандай бул жерде жайгашуу боюнча проблема жок. Biz kelsek уже айылдагылар чыгып кеткен. Biz ондай буюм суюм алганга деле успеть этпедик, только чыгып жөнөдүк. Туугандардын бардыгын апарып үйүбүзгө жаткызып, ушул жерде күтүп турабыз. Караңгыдан жекенди деген кимдер келсе ошол үйлөргө апарып жаткызабыз. Жаткырып кабыл алабыз, карайбыз. 3 күнбү, 4 күнбү, 5 күнбү Кудай сактасын. Тынч болсун. Документтерибизди гана алдык, баары жок ошо үйдөн калды, балдарыбыз менен эле чыктык. Кийим кечелерибиздин балдардын ушуну алдык, башка баары жок эле калды. Мал жандыктарыбыз эле калды баары. Жайлоодо үй ошо баарыбыз калды. Азыр канча балаңыз менен? Азыр 4 балам менен. Балдарыбыз менен эле ушу документтерибизди алып, ичине продуктабызды алып эле чыктык эми. Кудайым өзү колдосун, заманыбыз тынч болсун, эли журтубуз тынч болсун, эми ушул чоңдорубуздан суранабыз, эми ушу тезирээк чегара маселесин чечип неме кылып койсо жакшы. Биз өтө эле өзү чегарага жакын турабыз. Жекенди айыл өкмөтү аябай жакында. Заставабыз бар жаныбызда ушу. Биз азыр ошо элге ар бирге жолугуп келатабыз ушул жол бою. Ким мындай жайгаша турган жериң жок болсо, туугандарыңар жок болсо үйлөрүбүзгө алып кетели деп келгенбиз. Элдик жарандар эле биз ошол Дарат Коргон айылынын тургундарыбыз.